Жалал-Абад шаары, Жусуп Бакиев көчөсү, мэриянын жаны. Мэрия, теги жагы базар жанында экен, мэрия жакта. Урматтуу мэрия, могул Тагаев маалда кеңейтилип баштаган эле бул жол. Тагаев маалда двухсторонний болот деп, теги жака, бул жака, эки жака айдалат деп. Бирок бүгүнкү күндө көрүп атабыз, бул жол стоянка үчүн эле кеңейтилген экен да. Мына мына эки катар турат. Могул жерден бир эле машина батат. Бул жерде мына эки жагда машиналар жүрүп турат. Эки катармы, үч катар. Эмне максат менен кеңейткенсиңер бул жолду? Негизи буну Тагаев Мурат баштаган эле, бул кеңейтишти жакшы, жанагы негизи кеңейген. Бирок не максат менен? Вот азыр дагы эле односторонний жол бул. Мына машиналар тосуп алып, мына бир машина бата турган жол. Кайра эле ошол мурдагы эле акыбал. Бирок могу адам баса турган тротуарлар 50 сантиметрден калып калган. Адамдар баса албайт. Же стоянка үчүн кеңейткенсиңерби, не максат менен айтып берсеңер? Мына аз дали односторонний көчө болуп турат. Мына велосипед айдалбайсың бул жолдо. Себеби машиналар келет. Мына отурат адамдар. Мына стоянщик экөөбүз эзгип коюп, эсине коюп отурат. Мына бир эле машина батат. Аксакалам азыр ушул жерге токтоп. Могул жерден жай так көрүп алды. Мерседес айдаган акем дагы токтоду. Себеби жанагы аварийканы жагып. Аварийканы эмне жагылат билбейт биз шопурлар. Мына мэриянын бет маңдайында эки катар бир полосаны тосуп коюп отурат. Мына таксисттерби, башкаларбы. Тоже фотоаппараты бар экен, тартып атат. Мына эки катар. Мэриянын стоянкасы мол жол. Мына адамдар турат. Бул жакты таксисттер эки катар эле болгон. Бардак. Мана маршруткалар калаган жерге токтойт. Адамдар дагы тиги 30 метр нар жактагы остановкага барбайт, аялдамага. Ушул бурчта турат күтүп. Мына анын түшүрүп атат бул жерде. Мына правила дегенде эч ким карабайт. Мол машина болсо жолдо ортосунда турат.
жолдо ортосунда турат. Мен дагы жолдо ортосунда жүрөм, кошо. Мына бардакта. Мага көрүп атасыңар. Бир нече жолу чыгарганбыз буну. Онда остановка токтобойт, бурчекке токтойт. Каалаган жерге токтойт машиналар. Тирикчилик деп коюп тура берет, аварийканы жагып. Эми тирикчиликте да бир эреже болуш керек да. Өзүм билем, өтүгүм төргө илем деген болбойт да. Үйдө дагы туалетке барып иштериңерди кылып келесиңер. Каалаган жерге отура бербейсиңер да, туурабы? Мына бул жерде эми маршруткалар, бул жерде каалагандар туруп алат, таксисттерби, башкабы. Туруп алып түшүрүп атат, биякта адамдар өтө коюп атат. Урматтуу мэриянын өкүлдөрү, шаардык жол эрежени көзөмөл ишканалары ушул мана өзү бизи шаардын бийлигини алдыны бир жанагы порядкага келтире албайтасыңар. Эмне үчүн? Эми базар деп эле. Базар болсо, базар өзү үчүн да мына машиналар турат. Бир эмес, эки катар, кээде 3 катар болуп кетет. Могул жерге мисалы жеңил машина турбаш керек да. Могу сигнал аварийкасыны жагып алып туруп бул дагы. Бирөөнү күтүп атам деп. Аварийканы качан жагат? Кимиңер билесиңер. Мына да такси туруп алыптыр. Мына маршрутканын жолунда такси деп турат. Ал же спутник карты таксилери тирикчилик деп жол тосуп алып туруп алыптыр. Мына эки катар. Ушул өзүбүз адам кошуп жана кыла албайбыз, эрежелерди сактабайбыз, порядокты сактабайбыз да бирөөдөн талап этебиз. Туугандар, эмне үчүн? Уруп сабып, буруп аткан, кетип аткан. Рахмат барыңарга.